19-бап. Лот Содомдун дарбазасынын жанында отурганда жанагы эки периште кечинде Содомго келишти. Лот аларды көрө коюп тосуп алуу үчүн ордунан туруп, жерге чейин башын ийип таазим этип мындай деди: "Мырзаларым, кулуңардын үйүнө кирип түнөп кеткиле. Бутуңарды жууп алгыла. Эртең менен туруп жолуңарды улантасыңар." Бирок алар "Жок, биз көчөгө түнөйбүз" дешти. Ал аябай өтүнүп сурангандыктан алар аныкына бет алып анын үйүнө келишти. Ал аларга сый көрсөттү. Ачыткысыз нан жасады. Алар жешти. Алар жата электе Содомдуктардын жашкарысы дебей, шаардын бардык тегерек четинен келген эл үйдү тегеректеп алышты. Анан Лотту чакырып ага мындай дешти: "Сага түнөккө келген кишилер кайда? Аларды бизге чыгарып бер, биз аларга жакындайбыз." Лот кире беришке чыгып өзүнүн аркасынан эшикти бекитти. Анан мындай деди: "Агайын туугандар, жамандык кылбагыла. Менин эркек көрө элек эки кызым бар. Мен аларды чыгарып берейин. Аларга каалаганыңарды кылгыла. Бирок бул кишилерге тийбегиле. Анткени булар менин үйүмө келишти." Бирок алар: "Бери кел, карасаң муну. Келгин болуп туруп соттошкусу бар. Эми биз сага аларга кылгандан да жаман кылабыз" деп Лотту жөөлөп келишип, эшикти сындырмакчы болушту. Ошондо жанагы кишилер колдорун сунуп, Лотту үйгө тартып киргизип, эшикти бекитип салышты. Ал эми үйдүн кире беришиндеги адамдарды жашынан каарысына чейин сокур кылып салышкандыктан алар эшикти таба албай кыйналышты. Анан жанагы кишилер Лотко мындай дешти: "Бул жерде дагы кимиң бар? Күйөө балаң болобу, уулдарың болобу, кыздарың болобу? Шаарда кимиң болбосун, бардыгын бул жерден алып чык. Анткени биз бул жерде жок кылабыз. Анын тургундарынан көргөн ый катуу болгондуктан Теңирге жетти. Жана Теңир аны жок кылыш үчүн бизди жиберди." Ошондо Лот чыгып, кыздарын ала турган күйөө балдарына айтты: "Тургула, бул жерден чыгып кеткиле. Анткени Теңир бул шаарды жок кылат." Бирок күйөө балдарына ал тамашалап жаткандай көрүндү. Таң атары менен периштелер: "Шаардын күнөөсү үчүн өлүп калбашың үчүн ордуңан туруп, аялыңды жана колуңдагы эки кызыңды алып чык" деп Лотту шаштыра башташты. Лот шашпагандыктан жанагы кишилер Теңирдин ага болгон ырайымы боюнча аны, аялын, эки кызын колдорунан алып, шаардын сыртына алып чыгышты. Аларды сыртка чыгаргандан кийин алардын бири айтты: "Өз жаныңды сакта, артыңа кылчайып караба, бул тегеректин эч жерине токтобо, өлүп калбашың үчүн тоого кач." Бирок аларга Лот мындай деди: "Жок, эгедерим, мына сенин кулуң сенин алдыңда ырайым тапты. Мага чоң ырайым көрсөтүп, менин өмүрүмдү сактап калдың, бирок тоого качып кете албайм, анткени кырсыкка кабылып өлүп калышым мүмкүн. Качып барууга мына бул шаар жакын. Ал чакан шаар эмеспи? Ошол жакка качайын. Чакан шаар эмеспи? Өмүрүм сакталып калар." Ошондо алага: "Макул, сенин каалооң боюнча мен сен айткан шаарды кыйратпайын. Тезирээк ошол жакка кач, анткени сен ал жакка жетмейинче мен эч нерсе кыла албайм" деди. Ошондон улам бул шаар Соар деп аталып калган. Жер бетине күн чыкканда Лот Соарга келди. Ошондо Теңир Содом менен Аморго асмандан Теңирден болгон күкүрт менен отту жамгыр кылып төктү. Ошентип Теңир бул шаарларды, алардын тегерек четин, тургундары, өсүмдүк аттуулары менен кыйратып салды. Лоттун аялы болсо анын артынан келе жатып кылчайып артын карады эле, туз мамыча болуп калды. Ыбрайым эртең менен эрте туруп Теңирдин алдында өзү турган жерге жөнөдү. Ал Содом менен Аморго жана алардын тегерек четин көз чаптырып караса, жерден мештин түтүндөй болгон түтүн көтөрүлүп жатыптыр. Кудай бул тегеректин шаарларын кыйратып жатып, Ыбрайымды эстеди. Лот жашаган шаарларды кыйратып жатканда, кыйроонун ичинен Лотту алып чыкты. Лот Соардан чыгып, эки кыз менен бирге тоодо жашап калды. Анткени ал Соарда жашагандан коркту. Ал эки кыз менен бирге үңкүрдө жашап турду. Ошондо эжеси сиңдисине: "Атабыз картайды. Бүт жер жүзүнүн салты боюнча жер үстүндө бизге жакындай турган адам жок. Ошондуктан атабызды шарапка тойгузуп, аны менен жатып, атабыздын тукумун сактап калалы" деди. Алар ошол түнү өз атасын шарапка тойгузушту. Анан эжеси кирип өз атасы менен жатты. Атасы болсо анын качан жатып, качан туруп кеткенин билген жок. Эртеси күнү эжеси сиңдисине: "Мен кечээ атам менен жаттым. Бүгүн түндө да аны шарапка тойгузалы. Анан сен кирип аны менен жат, атабыздын тукумун сактап калалы" деди. Алар бул түнү да атасын шарапка тойгузушту. Анан сиңдиси кирип өз атасы менен жатты. Атасы болсо анын качан жатып, качан туруп кеткенин билген жок. Ошентип Лоттун эки кызы тең өз атасынан кош бойлуу болуп калышты. Эжеси уул төрөп, атын Маап койду. Ал ушул күнгө чейин Маап элинин атасы. Сиңдиси да уул төрөп, атын Бен Ами койду. Ал ушул күнгө чейин Амон элинин атасы. 18 бөлүм. Ошол мезгилде шакирттер Исанын жанына келип: "Асман патшачылыгында ким баарынан чоң?" деп сурашты. Иса бир кичинекей баланы чакырып алып ортого тургузду да мындай деди: "Силерге чындыкты айтып коеюн. Эгерде жаман жолуңардан кайтып, кичинекей балдардай болбосоңор,
асман падышачылыгына кирбейсиңер. Ошондуктан ким өзүн басынтып ушул бала сыяктуу болсо, ал асман падышачылыгында чоң болот. Ким ушул сыяктуу баланы менин ысымым үчүн кабыл алса, ал мени кабыл алган болот. Мага шенген бул кичинелердин бирин күнөөгө түрткөн адамды мойнуна тегирмен ташын илип деңиздин түбүнө чөктүрүп жиберсе, ал үчүн жакшы болмок. Бул дүйнө өзүнүн азгырыктары үчүн кайгыга кабылат. Анткени азгырыктар келбей койбойт, бирок ким аркылуу келсе, ошол адам кайгыга кабылат. Эгерде колуң же бутуң сени күнөөгө түртсө, анда аны кесе чаап ыргытып жибер. Эки колуң эки бутуң менен түбөлүк отко ыргытылгандан көрөк, колуңдан же бутуңдан ажырап өмүргө ээ болгонуң жакшы. Эгерде көзүң сени күнөөгө түртсө, анда аны оюп алып ыргытып жибер. Эки көзүң менен оттуу көлгө ыргытылгандан көрө, жалгыз көзүң менен өмүргө ээ болгонуң жакшы. Байкагыла, бул кичинелердин бирин да кордобогула. Силерге айтып коеюн, алардын асмандагы периштелери асмандагы атамдын жүзүн дайыма көрүп турушат. Анткени адам уулу жоголгонду издеп таап куткаруу үчүн келди. Кандай деп ойлойсуңар? Эгерде 100 кою бар, бир адамдын бир кою жоголуп кетсе, эмне ал 99-ун тоого калтырып жоголуп кеткенин издебейби? Эгерде аны тапса, силерге чындыкты айтып коеюн, жоголбогон 99-уна караганда ал үчүн көбүрөөк сүйүнөт. Ошол сыяктуу эле асмандагы атаңар да бул кичинелердин биринин да жоголушун каалабайт. Эгерде бир тууганың сага каршы күнөө кылса, баргында жекече сүйлөшүп анын айыбын ач. Эгерде сага кулак салса, бир тууганыңды кайтарып алган болосуң. Эгерде сага кулак салбаса, жаныңа бир же эки кишини ээрчитип ал. Айтылган ар бир сөз 2 же 3 күбөнүн сөзү менен ырасталсын. Эгерде аларга кулак салбаса, жыйынга билдир. Эгерде жыйынга да кулак салбай койсо, аны бутпарас жана салык жыйноочу катары эсепте. Силерге чындыкты айтып коеюн. Жер үстүндө эмнени байласаңар, асманда да ошол байлануу болот. Жер үстүндө эмнени чечсеңер, асманда да ошол чечилүү болот. Дагы силерге айтарым. Жер үстүндө экөөң макулдашып алып, асмандагы атамдан бир нерсе жөнүндө сурасаңар, сураганыңарды аласыңар. Кайсы жерде менин ысымым үчүн 2 же андан көп адам чогулса, мен да ошол жерде алардын арасындамын. Ошондо Петр Исанын жанына келип, «Теңир, мага каршы күнөө кылган бир тууганымды канча жолу кечиришим керек? 7 жолубу?» деп сурады. Исага мындай деп жооп берди: «Сага айтып коеюн, 7 жолу эмес, 70-тен 7 жолу». Ошондуктан асман падышачылыгын кулдары менен эсептешпекчи болгон падышага салыштырса болот. Эсептеше баштаганда падышанын алдына 10 000 талант карыз болгон бир кулду алып келишти. Карыздан кутулууга анын эч нерсеси жок болгондуктан падыша анын өзүн, аялын, балдарын жана колунда болгонун сатылып, карызы төлөнүүсүн буйруду. Ошондо ал кул падышанын алдына жыгылып, «Падышам, күтө тур, бардыгын төлөп берем» деди. Падыша кулуна райым кылып, анын карызын кечирди да аны бошотуп жиберди. Ал кул болсо тышка чыгып, өзүнө 100 динарий карыз болгон башка кулду кармап алып, «Карызыңды бер» деп муунтту. Ал кул болсо бутуна жыгылып, «Күтө тур, баарын төлөп берем» деп жалынды. Бирок ал күткүсү келген жок. Барды да карызын бергенче аны түрмөгө каматып салды. Муну көргөн кулдар аябай капа болушту да падышага келип, болгон окуяны айтып беришти. Ошондо падыша кулун чакыртты да: «Эй, жаман кул, жалынып жалбарганыңдан улам, бүт карызыңды кечирдим эле. Мен сага ырайым кылгандай, сен дагы диги кулга ырайым кылсаң болбойт беле?» деди. Падыша каарданып бүт карызын бергенче аны жазалоочулардын колуна тапшырды. Эгерде ар бириңер өз бир тууганыңардын күнөөсүн чын жүрөктөн кечирбесеңер, асмандагы атам да силерге так ушундай мамиле кылат. 8-бөлүм. 7 айда Ысрайыл уулдары өз шаарларында жашап турушканда, бүт эл бир кишидей суу дарбазасынын алдындагы аянтка чогулду да, китеп көчүргүч Эзрага Теңирдин Ысрайылга осуят кылган Мусанын мыйзам китебин алып кел деди. Ыйык кызмат кылуучу Эзра китепти 7 айдын 1-күнү жамааттын, эркектер менен аялдардын жана мыйзамды түшүнө алгандардын алдына алып келди. Анан ал андан суу дарбазасынын алдындагы аянтта таң сүргөндөн чак түшкө чейин эркектер менен аялдарга жана аны түшүнө алган адамдарга окуп берди. Элдин бардыгы мыйзам китебин кунт коюп угушту. Окутуучу Эзра атайы жасалган жыгач секичеде турду. Анын жанында оң кол тарабында Матития менен Шема, Аная менен Ури, Хилкия менен Маасея, ал эми сол кол тарабында Педая менен Мишаэл, Малкия менен Хашум, Хашбадана менен Захария жана Мешулам турду. Эзра китепти бүт элдин көз алдында ачты. Анткени ал бардык элден бийик турган. Ал китепти ачканда бүт эл ордунан турду. Анан Эзра улуу Кудай Теңирди даңктады. Бүт эл колдорун көтөрүп «Омин, омин» деп жерге жете ийилип Теңирге табынышты.
Жешуя, Бани, Шейребия, Жамин, Акуб, Шаптай, Одия, Маасея, Келита, Азария, Жозабат, Ханан, Пелая жана Лебилер ошол жерде турган элге мыйзамды түшүндүрүп жатышты. Алар китептеги Кудайдын мыйзамдарын элге так окуп, түшүндүрүп берип жатышты. Алар окуганды эл түшүнүп жатты. Ошондо Тиршапа Некемия, китеп көчүргүч Эзра, ыйык кызмат кылуучу, элди окутуп жаткан Лебилер бүт элге бул күн Кудай Теңиргерге арналган ыйык күн. Кайгырбагыла да ыйлабагыла дешти. Анткени эл мыйзам сөздөрүн угуп жатканда ыйлап турушкан эле. Некемия аларга баргыла, тамактын майлуусунан жеп, ичимдиктин таттуусунан ичкиле, эч нерсе даярдабагандар менен бөлүшкүлө, анткени бул күн Теңирибизге арналган ыйык күн. Кайгырбагыла, анткени Теңирдин алдында кубануу силерге күч болот деди. Лебилер да сабыр кылгыла, бул күн ыйык күн, капа болбогула деп бүт элди сооротуп жүрүштү. Ошондо бүт эл барып ичип жеп, эч нерсе даярдабагандар менен да бөлүшүп, өз көңүлдөрүн көтөрүп салтанат менен майрамдашты. Анткени аларга айтылган сөздөрдү терең түшүнүштү. Эртеси уруу башчылар, ыйык кызмат кылуучулар Лебилер мыйзам сөздөрүн түшүндүрүп берсин деп бүт элдин атынан китеп көчүргүч Эзрага келишти. Анан Теңирдин Муса аркылуу берген мыйзам китебинен Исраил уулдары 7 айда майрам күндөрү алачыктарда жашашсын деп жазылган сөздөрдү табышты. Ошондуктан өздөрү жашаган бардык шаарларга жана Иерусалимге жар салышып, жазылган сөздөрдүн негизинде алачыктарды жасаш үчүн тоого баргылада зайтун дарагынын, жапайы зайтун дарагынын, мирта дарагынын, курма пальмасынын жана жазы жалбырактуу дарактардын бутактарын кыйып келгиле дешти. Эл жабыла барып бутактарды кыйып келди да, ар ким өз турак жайынын үстүнө, өз короосуна, Кудайдын үйүнө, суу дарбазасынын алдындагы аянтка жана Эпрайым дарбазасынын алдындагы аянтка алачык жасашты. Туткундан кайрылып келген бүткүл жамаат алачык жасап, ошол алачыктарда жашап турушту. Нундун уулу Жашиянын күндөрүнөн ушул күнгө чейин Исраил уулдары мындай кылышкан эмес. Бул зор кубаныч болду. Кудайдын мыйзам китебин күн сайын биринчи күндөн акыркы күнгө чейин окуп жатышты. 7 күн майрамдашты. 8-нчи күнү мыйзамга ылайык майрамдык жыйналыш болду. 18 бөлүм. Ошондон кийин Павыл Афинден чыгып Коринт шаарына келди. Ал жерден ал Акила деген понттук бир жүйүткө жолукту. Клавдий бүт жүйүттөргө Римден чыгып кетүүнү буйругандыктан ал аялы Прискила менен жакында эле Италиядан келген эле. Павыл алардын үйүнө барды. Ал Акила менен кесиптеш болгондуктан алар менен жашап чогуу иштей баштады. Алар чатыр жасашчу. Павыл ишемби сайын синагогада сүйлөп, жүйүттөр менен эллиндерди Исага ишендирүүгө аракет кылып жатты. Силас менен Тимотей Македониядан келишкенден кийин Павыл өзүн жакшы кабар таратууга толугу менен арнап, жүйүттөргө Исанын машаяк экендигин күбөлөндүрө баштады. Бирок алар каршы чыгып жаман сөздөрдү айтышкандыктан ал өзүнүн кийимдерин силкип аларга мындай деди: "Өз каныңар өз мойнуңарда, мен тазамын, мындан ары бутпарастарга барам." Ошентип Павыл синагогадан чыгып, Кудайды урматтаган Жус деген бир кишинин үйүнө келди. Анын үйү синагоганын жанында эле. Синагоганын башчысы Криспос бүт үй бүлөсү менен Теңирге ишенип калды. Павылдын сөзүн уккан көптөгөн корунттуктар да Исага ишенип сууга чөмүлдүрүлүштү. Бир түнү Теңир Павылга көрүнүш аркылуу мындай деди: "Коркпо, айта бер, унчукпай калба. Анткени мен сени мененмин. Сага эч ким жамандык кылбайт, анткени бул шаарда менин көп адамдарым бар." Ошондо Павыл ал жерде 1 жыл 6 ай калып, аларга Кудайдын сөзүн үйрөттү. Бирок ошол учурда Ахаяда Галион башчы болуп турган убакта жүйүттөр биригип алып Павылга каршы чыгышты. Алар аны сотко алып барышты да, бул киши адамдарды мыйзамга каршы жол менен Кудайга табынууга үйрөтүп жатат дешти. Павыл сүйлөмөкчү болгондо Галион аларга: "Жүйүттөр, эгерде кандайдыр бир кылмыш же кандайдыр бир жаман иш жасалган болсо, анда мен силердин нааразылыгыңарды укмакмын. Бирок окутуу жөнүндө, ысымдар жөнүндө, өзүңөрдүн мыйзамыңар жөнүндө сөз болуп жаткандыктан өзүңөр териштиргиле. Мен бул иште сот болууну каалабаймын", деди. Ошентип Галион аларды сот болуучу жайдан кууп чыкты. Алар чогулуп синагоганын башчысы Состенди кармап алып, соттун алдында сабап салышты. Бирок Галион буга көңүл бөлгөн жок. Павыл Корунтта дагы бир нече күн болгондон кийин бир туугандар менен коштошуп Прискила жана Акила менен бирге Сирияга сүзүп кетти. Сүзүп кеткенге чейин ал Кенхирея шаарында чачын кырктырды. Анткени анын назир болууга берген убадасынын мөөнөтү бүтүп калган эле. Эфес шаарына келишкенде Павыл аларды ошол жерге калтырды. Өзү болсо синагогага кирип, жүйүттөр менен сүйлөштү. Алар андан көбүрөөк убакытка калуусун өтүнүштү.
бирок ал макул болбой, алар менен коштошту да жакындап келе жаткан майрамды сөзсүз Иерусалимде өткөрүшүм керек. Эгерде Кудайдын каалоосу болсо, силерге кайрылып келем деп Эфестен кемеге отуруп жөнөп кетти. Акила менен Прискила болсо Эфесте калышты. Кемеден Кейсарияга түшүп калып, Иерусалимге келди. Ал жердеги жыйын менен көрүшкөндөн кийин Антиохияга жөнөп кетти. Антиохияда бир нече убакыт болгондон кийин жолун улантты. Галатия жана Фригия өлкөлөрүн аралап, бардык шакирттердин ишенимин бекемдеп жүрдү. Ошол учурда Эфеске Аполлос деген Александриялык бир жүйүт келди. Ал сөзгө чечен, ыйык жазууну жакшы билген, Теңирдин жолу жөнүндөгү окутууну билген адам эле. Ал жакандын чөмүлдүрүлүүсүн гана билсе да, жалындап Ыйса жөнүндө туура сүйлөп, туура үйрөтүп жүрдү. Ал синагогада тартынбай сүйлөй баштады. Анын сүйлөгөн сөздөрүн уккан Акила менен Прискила аны өздөрүнүн үйүнө чакырып, Теңирдин жолу жөнүндөгү окутууну толугу менен түшүндүрүп беришти. Ал Ахаяга бармакчы болгондо, бир туугандар ага дем берүү максатында ошол жактагы шакирттерге аны кабыл алуу жөнүндө кат жазып беришти. Аполлос Ахаяга келгенде, Кудайдын ырайымы менен Ыйсага ишенип калгандарга көп жардам берди. Анткени ал Ыйсанын Машаяк экендигин ыйык жазуу менен далилдеп, жүйүттөрдү бүт эл алдында таймамастык менен ашкерлеп жатты.